Жалал Абад шаарында турак үйгө муктаж 4 үй бүлөгө жаңыдан салынып жаткан көп кабаттуу үйдөн 1 жана 2 бөлмөлүү батирлердин сертификаттары тапшырылды. Бул кайрымдуулук иш-аракеттерин Elite Stroy City курулуш компаниясы жүргүзүүдө. Бериле турган батирлер шаардагы курулушу башталып, 6 кабаттан турган 35 батирлүү ясын турак жай комплексинде жайгашкан. Буга чейин аталган курулуш компаниясы турак жай комплексинен 7 батирди муктаждарга кайрымдуулук иретинде берүүнү көздөгөн. Бүгүн алардын 4-өөнүн сертификаттары ээлерине тапшырылды. Үйлүү болгондордун катарында 3 баланын энеси Уркуя Салиева да бар. Компания жетекчилиги батирлерди берүүдө алардын жашоо шарты жана үйгө болгон муктаждыктары менен таанышышкан. Менин 14 жаштан өтүп калды балам. Мүмкүнчүлүгү чектелген балам бар. Ошон үчүн жардам кылып ушул үйдү берип жатышат. Мен буларга бергендерге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Чоң рахмат. Үй ээлерине сертификаттарды тапшыруу салтанатына калаанын вице-мери Болот Узакбаев катышты. Анда акыркы жылдары шаарда көп кабаттуу үйлөрдү салуу жанданып, тургундардын турак үй менен камсыз болуусуна жакшы шарттар түзүлүп жатканын айтты. Elite Stroy курулуш компаниясы кайрымдуулук сертификаты 1 бөлмөлүү батир Тургунбай Залкарбеке. Белгилей кетсек, 2019-жылы калаада 10дон ашуун көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу башталган. Шаар мэри Мураталы Тагаев да жеке ишкерлерди колдоого өзгөчө көңүл буруп, бул багытта жергиликтүү бийлик тарабынан зарыл болгон иш-аракеттерди жүргүзүп келет.